Ичин ачып карасак, аялдын 2 жатыны бар экен. 2 жыл мурда 6 айлык боюнда бар келин келген. Ал буга чейин амбулатордук жардам алып жүргөн. Себеби боюнда болгондон бери эсин жоготуп, өзүн аябай жаман сезе берген. Ооруканага келет, дарылап чыгарышат. Бирок кайра эле баягы оору кайталана берди. Аялдын өңү бозоруп барган сайын эсин жогото баштады. Анан бир күнү түндө чакырышты. Келсем, чынында аябай кыйналып калыптыр. Бирок кан кетпептир. Баланын ден соолугу, жүрөк согуусу жайында. Анан тезинен кан даярдап, аялды операцияга киргизгиле дедим. Себеби жөн аял кыйналып жаткан жок. Операция жасап, ичин ачып карасак, аялдын тубаса түрдө 2 жатыны бар экен. Бирөөсүндө бала жатат, экинчи жатын ажырап баштаптыр. Ошол ажыраган жеринен кан кетип, аялдын ичине кан толо бериптир. Анан аялдын ичин тазалап аман алып калдык. Бирок баласы чарчап калды. Анткени баланын айы жетелик болгондуктан жашап кетүү ыктымалдуулугу аз эле. Ошол аял 2 жыл өзүн карап, быйыл дагы кош бойлуу болуп келди. Аман эсен төрөтүп узаттык. Бул окуяны профессорго айттым. Ал мындай нерсени жазып коюш керек деп айтты. Анткени мындай окуя менде биринчи жолу болду. Мүмкүн менден кийинкилерге да бул сабак болуп калат, дейт Баткен облустук биргелешкен оорукананын төрөт бөлүмүнүн башчысы Махбуба Хусейинова. Баткен облустук биргелешкен ооруканасында күнүнө 16-18ге чейин төрөт катталып, жылына 3000ден ашуун бала төрөлөт.